бийликтин тарабынан болуп аткан бир трендти байкап атам, бул монополизацияга жол ачылып атат. Өзүнүн жеке мындай эрки менен болгон жок да, мындай мажбурлашты да. Антпесе камалат. Бирден камалып атканда ишкерлер өзүнчө чогулуп туруп, мындай ич ара инструкциялар жайылып баштаган да. Эмне кылышыңар керек? Эч соодалашпа, эмне сурашса дагы берип салбай. Президенттин иш башкармалыгы бул завхоздун ролу. Жеке менчик мүлкүн тартып алса, ал мамлекеттен берекеси качат да. Мындай байлык каяктан кетет. Биз баарыбыз бир эрежелер менен, мыйзамдардын негизинде жашашыбыз керек да. Бийликке жакындагандардын ишти аябай жакшы болот. Дүйнөлүк деңгээлге чыгат деген бир чоң максаттарды койсок, анда бул трагедия. Мисал катары айтып берейин, Кытайдан Америкага бир контейнер сарымсакты сатыш үчүн, жөнөтүш үчүн Кытай компания $2000 төлөйт экен. Биздики болсо азыр Кыргызстандан Америкага жеткизгенге $15,000 кетет. Же күрөшүбүз керек, же ошентип эле баарыбыз бирден четтен өлүп кете беребиз дегендей, ар кандай жолдор менен кырылабыз деп роддомдон алмаштырып бош керек деп эле тийишип эле, мисалы үчүнчү. Азыр айта берейин, кээ бирлер жанакындай коррупциялык сунуштарды менен келип калганда, аны эч кимге билгизбейбиз, эч башкачараак болот деп, башкача формада кантип мындай сунушту кайсы бетиңер менен мындай сунушту айтып атасың? Кудай сактасын деп эле алам мен, чын айтсамчы. Кыргызстан жалпы эле азык-түлүк тармагынан свалкага айланып калгандай. Биз бир адамды алдап коюшубуз мүмкүн, бирок эч качан адам өзүн алдап албайт да. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кайрадан студиядан көргөнүмө кубанычтамын. 2 күндүн биринде эле Бишкек, Лондон дегендей эле, бир күнү Бишкекте, бир күнү Америкада жүрүп калып атасыз. Эмне максатта болуп жатасыз? Негизги максат ошо Американын эң алдыңкы заманбап айыл чарбадагы технологияларын Кыргызстанга алып келүү. Ошол негизги максат. Ал алкагында биз ошол Кулпунай тармагындагы эң алдыңкы университет болуп саналат. Бул университет Калифорниянын университети, Дэвис деген университет бар. Ошолор менен келишимге кол коюп, алардын өздөрүнүн мындай селекциялары бар да, жаңы сорттор. Ошолорду Кыргызстанга алып келип өстүргөнгө уруксат алып келдик да. Анан ошонун мындай жыйынтыгы катары биз эмнени көрүп атабыз? Биздин ошол жаңы көчөттөрдү отургузган дыйкандарда 3-5 эсе көбүрөөк түшүмдү алганга мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Эң сонун. Бүгүн сизге мисалы курттан жасалган тамак берсе жегенге даяр белеңиз? Мен оюмча биз аны билбей деле калабыз. Анткени ал кошумча катары тамак аштарга кошулуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн 10 жыл мурун эле Европада ошол куртту кургатып туруп, майдалап туруп, ун сыяктуу кылып туруп, анан ошол унга кошкон уруксат берилген да. Мыйзам алкагында эле берилген. Демек, ошол эле нанды жеп атканда же башка нерселерди жеп атканда адам сезбей эле куртту жей берет дегендей болуп калат. Бул жана бат сыяктуу, биологиялык да бат. Анткени ал протеиндин өзүнүн мындай түрү болуп саналат. Же билесиңер болуш керек, ошол эле тренировка кылган, залдарга баргандар дагы ошо белок деп, протеин деп бир ичкендер деле ошол жакта деле ичинде кургатылган курттар болуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн эми ошондой түрүндө мен 2017 жылы Швейцарияда бир Сен-Гален деген симпозиумга катышкам. Ошол жакта биз 20 жыл, 25 жылдан кийин дүйнө кандай өзгөрүлөт, кандай трендтер болот дегенди талкуулаганбыз да. Анан мен үчүн ошол жылы аябай мындай чоң өзгөрүүлөрдү алып келди десем болот. Анткени мындай дүйнө жүзүндөгү эң алдыңкы илимий чөйрөдөгү адамдар менен, бизнес лидерлер менен, өкмөт лидерлери менен ошол жакта бир мындай чогулуш болгон да. Жалпы дүйнө жүзүнөн 200гө жакын лидерлер келген. Анан келечекте кандай өзгөрүүлөр болот деген ошол жакта талкуулаган да. Ал жакта тамак аш жагында кандай өзгөрүүлөр болот деп. Анан бизге эсимде бар, эмеде жана Фуршеттин учурунда бир ошо кургатылган курттарды коюп коюптур. Же курулган курттар болуп турат. Анан мен мындай аракет кылып көрдүм. Алып, кетишке ойлонуп, мындай жесемби, жебесемби деп. Остип көрсөмбү депчи. Анан эми аякта албетте мындай стандарттар, жогорку стандарттар сакталган, эми эчтеке болбойт деп мындай айтып атышты, бирок
физикалык түрдө мындай жеп албай койдум да, билбейм, ичимен бир нерсе болуп эле аябай мындай колго кармадым, бирок жеп албай койдум. Бирок мен түшүндүм, мындай ал уже жанакынтип майдаланып, кайра иштетилип туруп, уже кошулуп кете бериши мүмкүн. Анан биз аны билип билбей жеп деле жүрөбүз болуш керек да. Азыр деле жеп жүрүш мүмкүн да. Бул суроону бергеним жөн жеринен эмес да. Сиз кайсы бир интервьюңузда айткан экенсиз, 2050-жылы адамдар курт жейт депчи. Анан бул коркутуубу же бүгүнкү күндө реалдуу сценарийби дегеним, азыр мындай биз каалайбызбы, каалабайбызбы тамак аш коопсуздугуна өзгөчө көңүл бөлбөсөк, бул мындай номер биринчи маселеге айланып бара жатат окшойт да. Албетте. Туурабы? Биз эмне жеп атканыбызды билбей элебиз да азырчы. Ооба. Анткени жалпы дүйнө жүзү боюнча экологиялык маселелер жаралып атат. Кыргызстанды деле алсак, бизде мөңгүлөр эрип атат. 90-жылдагы космос съемкалар менен азыркыны салыштырса, кескин түрдө азайганы көрүнөт да. Эми бул 100 жыл, 150 жыл мурун эмес, бул мына жакында эле, биздин заманда десек болот. Демек, бул тенденция, тренд мындан да катуураак кетет. Анан Кыргызстанда, жалпы эле Борбор Азияда суу маселеси жылдан жылга орчундайт да. Бул эмнеге алып келет? Суу болбосо, өсүмдүктөрдү өстүрүү дагы кыйналып калышы мүмкүн. Анткени кургакчылык болсо өсүмдүктөр да өспөйт. Өсүмдүк өспөсө, малды эмне менен кандай тоютту даярдайбыз деген маселелер жаралат да. Эт деген бизге деле мындай кыргыз үчүн өзгөчө, бул өзгөчө тамак десек болот. Демек, дүйнө жүзү боюнча эле мындай эт көп жейилет да. Анан анын ичинде уйдун эти эң популярдуу болуп саналат дүйнө жүзү боюнча. Анан ошол уйдун этин өндүрүп мындай ошо малды кармап атканда дагы аяктан уйдун эмне үчүн дагы дүйнөлүк ошол кандай десем илимий чөйрөдөгү лидерлер айтып атышат, ошол уйду кармаганды, ошол ири мүйүздүү малды дагы азайтканына аракет кылыш керек деген себеби, анткени аларда ошол газ, жана метан газдарды эң көп өндүргөн ошол уйлар болот экен. Демек, ал жана озон слойду дагы бузуп, анан ошондон климаттык өзгөрүүлөр андан да бат болот деген нерселер бар да. Жалпы эле мындай экологиялык маселелер биздин келечектеги азык-түлүк коопсуздукка чоң соккуну урушу мүмкүн. Ошол үчүн бул альтернативалык технология десек болот. Ошол эттен алынбаган протеинди эмне менен алмаштырабыз, толуктайбыз деген маселе жаралып калышы мүмкүн. Ошол үчүн мен эми билбейм канчалык деңгээлде, кайра эле курт катары көрсөткөндө мүмкүн аны адамдар жийкенет. Бирок жанакындай кайра иштетилип, мындай кошуп эметип калса, анда мүмкүн ал болушу мүмкүн да. Мисалы, Кыргызстан канча жылдан бери эле мындай органикалык продукт өндүрүүгө кызыгып, анан ошого басым жасап келет да. Бирок ошо органикалык продукт өндүрүүнүн, мисалы, биз 100% жолго сала алдыкпы азыр? Ооба же жок? Жок. Эмне тоскоол болуп атат анда? Маркет, базар. Мындай да, мен өзүм органикалык айыл чарбаны колдойм, бирок ошол эле учурда реалдуулукту карашыбыз керек да. Органикалык айыл чарбаны өнүктүрүш үчүн биздин органикалык продукцияны сатып алган кардарлар бар болуш керек. Бул өтө кымбат болсо керек, Мисал үчүн дүйнө жүзү боюнча ал органикалык товарлар, ошол эле Американы алалы же Европаны алалы, базарга барганда, магазиндерге киргенде, аякта сиз жөнөкөй товарды көрөсүз. Ал деле таза, жакшы жесе болот, эч кандай коопсуздук мындай коркунучту жаратпайт. Бирок ошол эле учурда органикалык деген өзүнчө полкалар бар да. Бирок органикалыктыкы кээ бир учурларда 2 эсе, 3 эсе кымбат болуп кетиши мүмкүн. Кыргызстанда бизде андай жок да. Бизде мындай жөнөкөй өстүрүлгөн менен, органикалык жол менен өстүрүлгөн деп туруп эч ким айырмалабайт. 2 эсе эмес, 5 сомго кымбат болсо эле деле муну органик деп мындай алышпайт да. Анткени кардарлар бизде даяр эмес. Ал өтө мындай аз болгон мындай мүмкүн бул микрорайондордо жашаган бир өзүнчө аудитория болушу мүмкүн, же бул борбор жактарда бир жашаган аудитория болушу мүмкүн. Бирок ал менен мен учурунда деле эсимде бар, өзүмдөн ошо күнөсканаларды өстүрүп, ошондой бир маркеттерге атайын таза, органикалык жол менен өстүрүлдү деп алып барасың. Бирок анын менин алып барган чыгымдарым ошол кымбатыраак баасына сатылгандыгы актабайт да.
Демек, дүйнө жүзү боюнча менин көз карашым мындай да, биз сандан анан сапатка өтүшүбүз керек да. Демек биз жөнөкөй базарларды биринчи алышыбыз керек. Анын үчүн жана логистиканы курушубуз керек, жолдор ачылыш керек. Мисалы үчүн эми күнүгө билбейм 100 фурадан Кыргызстандан жок дегенде товарлар чыгып турса, анан 101-нчи кылып органикалык товарды киргизип кетсек болот. Ошондо канча көп товарлар жүрүп турса, логистика дагы арзандайт да. А бизде болсо кээде бир товарлар кетип атып, ошол өнүккөн мамлекеттердин базары бизди тааныбайт, билбейт. Анан биз болсо дароо эле мындай премиум продукт менен кире алабыз дегенге бул мындай иллюзия да. Анткени алар дагы мындай айтат, силер кантип тастыктап аласыңар? Биздикилер төшүн кагып айтышы мүмкүн, меники органика деп туруп, бирок аны тастыктаган дагы орган керек. Туура. Мисалы, жеке өзүңүз продуктыны, ошол эле жашылча, мөмө, жемишти кайдан аласыз? Сизге мындай биздин Кыргызстандагы өндүрүлгөн продуктларга сапатына ишеним канчалык деңгээлде бар да азырчы? Кудай сактасын деп эле алам мен, чын айтсамчы. Анткени тилекке каршы бизде регуляция анча күчтүү эмес да. Кандай сиз деген агровет аптекаларга кириңиз, товарларды бир сыйра анализ кылыңыз, анан көрсө болот да кандай бизде пестициддер сатылат, кандай батыраак түшүн бере турганды карашат. Жок, кеп анда эмес. Пестицид деген бул жана яда химикат деп коет, бул уулуу заттар да. Уулуу заттарды эмне үчүн колдонот дыйкандар? Алар курт кумурскаларга каршы, ооруларга каршы. Анан ал деле базарда. Анан биздин дыйкандардын мүмкүн жалпы жакшы билими жетишпегендиктен алар базарга барганда эмне дейт? Мына бул жакшы, сапаттуу, зыяны аз болгон 3-чү же 4-чү категориядагы пестицид, 3-чү, 4-чү деген бул зыяны эң аз болгон болуп саналат да. 4-чү деген бул мисалы үчүн чөптөрдү бир аралаштырып туруп, жана дары чөптөр аралаштырып туруп берсеңер, мындай курт баспайт дегендей болот го. Ошону 4-чү десек болот да. Ал мындай зыяны жок. Аны чачып туруп дароо жеп койсоңор болот. Эчтеке болбойсуз. 3-чү деген болсо, мындай бүгүн чачкандан кийин ошо эртеси күнү жей берсе болот дегендей да. Экинчи болсо, бул 2 жума, 3 жума сакталып тура берет. Чачылган жердечи. Андан кийин анан жок болуп кетет да. А биринчи деген эми ал уже жана атайын бир костюм менен, полный мындай эмелер менен обработка кылып баса, ал киши дагы өлүп калышы мүмкүн. Чачып аткан адам дагы өлүп калышы мүмкүн да. Бул өтө эң күчтүү уу болуп саналат да. Эми тилекке каршы Кыргызстанда эң көп жайылтылган пестициддер бул 2-чи класстагы пестициддер болуп саналат да. Алар арзан болуп саналат. Ошол үчүн аларды көбүнчө дыйкандар колдонот да. Эми атайын эмес, базарда ушулар бар. Анан, например, 3-чү же 4-чү класстагыны алам десе дагы, анын баасы мүмкүн 3 эсе, 4 эсе кымбат. Анан дыйкан эмнени тандайт? Бирок ошол продуктуну өндүргөн дыйкандын продуктысын алып колдоносуз, жейсиз, же өзүңүздүн жашыл чарбаныкын гана колдоносузбу? Жок, эми кадимкидей эле бүт кардарларда болуп эле айла жоктон базардан болсо, же супермаркеттен болсо, же киосктон болсо алабыз. Бирок чын айтайын, мен мисалы үчүн Кыргызстандын же башка ошо чет өлкөдөгү бул жагынан регуляция күчтүү мамлекеттерди караганда, мен ошо мамлекеттердин мындай жер жемиштерин жегенде коркпой жейсиң да. Бизде баарыбызда мондай өзүнчө стереотип бар. Америкада, Европада ГМО тиңдей мындай дегенчи, бирок бул стереотип да. Алардын регуляциялары өтө күчтүү. Ооба, сонун көрүнөт, жакшы баары, бирок чын эле алардыкы жаман товар мындай супермаркеттерге кирбейт да. Киргизилбейт. Анан мисалы үчүн Америкада дагы пестицидди дыйкан сатып албайт. Сатпайт дагы. Аларда мына мисалы үчүн бизде деле мындай дарылар жагынан деле жөнгө салына элек да туурабы? Биз каяктагы пестицид эмес, дарылар да алалы, антибиотиктер да алалы. Кыргызстанда антибиотиктерди мындай рецепттер жок эле алган учурлар көп эле да, туурабы? Кийин эле азыр мүмкүн бирдеме болуп барып атат, бирок көп жылдан бери, мисалы үчүн мен чет өлкөгө барып бирдеме болуп ооруп калсам, антибиотик алам десең, канча сурансаң дагы, жалынсаң дагы сага сатпайт да. Рецепт врачтыкы кана дейт. Анын баары бир базада сакталат алардачы. Так ошондой эле айыл чарба тармагында Америкада мисалы үчүн пестициддерди, мисалы үчүн мен
өзүм сатып албайм, бирок атайын адамдар болот. Ошол адамдарда лицензиясы болот. Анан ал сатып алганда дагы бир бутылканы алды пестицидди. Каяка мен чачтым дегенде ал отчет бериш керек. Кайсыл жерге, кайсы талаага, ким дыйкан, кайсы дыйкандыкында болду деп туруп, анан ошонун баарын булар мындай көзөмөлдөп турушат. А мисалы ошол Кыргызстанга келип аткан жашылча жемиштердин сапатына, ошол эле жанагыдай жер семирткичи өтө ашыкча колдонулбаган жана башка кантип текшериш керек да? Мисалы бизде ошол стандарттар бүгүн толук кандуу иштеп атат деп айта алабызбы, жокпу? Тилекке каршы жок. Эмне жетишпейт? Лабораториябы же эркпи эмне? Система. Система. Жалпы система коюлуш керек. Негизи эле бул бир нерсе менен лабораторияны, оборудованияны алып койсо болот. Бирок аны дагы адамдарды окутуш керек. Туура. Бизде көп оборудованиялар турат, жөн эле пакеттин ичинде дагы эле салынчу, 4-5 жыл мурун алып келинген. Бирок адамдан тышкары дагы жалпы система иштеш керек да. Талаптар коюлуш керек. Бүт жерде, например, азыр эми базарларга киргенде канчалык деңгээлде мындай ошонун баары иштеп атат деп биз анык айта албайбыз да. Мисалы үчүнчү, анан жабдыктар деген ошо оборудование бул бир эле кичинекей бөлүгү да. Анда сиздин мисалы азыр угуп атып кеңеш уккусу келет да. Бүгүн базарда сатылып атат жер жемиштин түрү, цитрус өсүм жемиштери баары Чет өлкөдөн келгендер деп атасың. Каяктыкын алып жейбиз, жесек болобу, болбойбу депчи. Ойлонуп калышты да. Эми албетте айтыш оор. Кыргызстан жалпы эле азык түлүк тармагынан менин оюмча мындай өзүнчө бир свалкага айланып калгандай сезилет да. Мурун деле мына азыр депутат болуп Эрлан Кокулов дагы өзүнүн мурунку ошо Нисахар деген долбоору менен деле көп базарларды, оптовый складдарды текшерип жүргөндө деле байкачу эмес белек, тиги эски тиякта мисалы үчүн Россияда сатылбай калгандарды бияктан келип упаковкаларын өзгөртүп, жана даталарын кайра жаңы жазып туруп бияка сатып койгондор кылып, ошондой учурлар бизде көп болгондугунан анткени бияктан карасаң баасы Россиядан арзан болуп калат. Эмнеден арзан болуп калышы мүмкүн? Мөөнөтү өтүп кетти. Мөөнөтү өтүп кетип, анан бияктан жөн эле мындай лишбе сатып салгандай кылган дейчи. Ошол жагынан көзөмөлдүү менин оюмча мындай кайра эле бул деген кайра иштетилген, өндүрүлгөн бир продукциянын сапатына бир чоң маселе. Анан экинчиси бул жер жемиш, мөмө жемиш, анан ветеринардык мындай көзөмөлдү дагы күчөтүш да. Бул жана Айыл чарба министрликтин негизги функциясы бул азык түлүк коопсуздукту камсыздоо. Ооба. Бирок азык түлүк коопсуздукту камсыздоонун 4 негизги мындай кандай десем критерийлер бар да. Биринчиси бул физикалык түрдө товар Кыргызстанда бар болуш керек, дефицит жаралбаш керек деген айтылат. Экинчиси анын баасы мындай көзөмөл болбош керек, бирок баасы элге мындай көтөрүмдүү болуш керек. Алар сатып алгандай баада болуш керек дегендейчи. Үчүнчүсү аны жегенде отравление болуп, мындай ден соолугуна зыян алып келбеш керек. Анан төртүнчүсү ошол азыкты жегенде организм мындай өзүнүн керектүү витамин, энергиянын баарын алыш керек дегенди айтайт да. Бизде ошол үчүнчү жагынан чоң көйгөйлөр бар. Биринчи жагынан мүмкүн көйгөйлөр анча жок, физикалык түрдө алардын баары бар. Экинчи жагынан деле менин оюмча эми азыр жана кымбатчылык дегенди биз байкап атабыз, чын эле ошол болуп атат. Бул жагынан дагы жөнгө салуу иштерин туралаш керек да. Мисалы үчүн азыркы эң чоң көйгөй деп мындай жалпы эле массалык маалыматтарда дагы элдин арасында дагы эт кымбат. Бизде эмне болсо эт кымбаттады дейт го. Айтыңызчы, мисалы азыркы күндө ушул Айыл чарба министрлиги чындап эле ошол дыйканга, фермерге жардам бере турган органбы, же азыр мындай формалдуу орган болуп эле эсептелип жатабы? Сиздин жеке пикир кандай? Негизи эле жалпы эле министрликтер бул саясатты аныктоочу органдар болуп саналат да. Алар кандай десем, өзгөрүүнүн баарын ишкерлер жасаш керек. Өзгөрүүнүн баары бизнес жасаш керек. Жалпы мен бир нерсени байкап атам, жалпы эле Кыргызстан боюнча азыркы бийликтин тарабынан болуп аткан бир трендти байкап атам, бул монополизацияга жол ачылып атат да. Мамлекеттик монополизацияга. Бул жакшыбы, жаманбы? Бул өтө жаман. Өтө жаман тренд. Бул
мамлекеттик биз базар капитализмден мамлекеттик капитализмдин жолуна түшүп баратабыз. Кыргызстандын региондо Борбор Азияда эң чоң артыкчылыгы бул эң күчтүү базар мындай капитализмдин базар капитализмдин үлгүсү биз болчубуз. Ойлонуп көрсөңөр, Кыргызстандан ишкерлер жаралып, Казакстандын рыноктарына кирип, Казакстандан лидерликтерди алып баштаган туурабы? Ошол эле Куликовду алалы, ошол эле Наватты алалы, ошол эле Шинлайн Кыргызстандан чыгып, тиякта Үмүт. Мына Кыргызстанда жаралган компаниялар өзүнүн мындай мээси менен, өзүнүн таланттары менен башка рыноктарды бул эмне үчүн? Анткени Кыргызстанда ишкерлер күчтүү. Бул эмнеден жаралды? Бизде 90-жылдардан баштап чын эле эң бат базар экономикага кирген мамлекет биз болдук. Казакстанда, Өзбекстанда эң мындай мамлекеттик активтерди сактап калган эң мындай мамлекет ушул болуп калды да. Бирок болсо азыр биз кайра мындай ошол жасалган прогрессти тандаган жолдон кайра артка кетип, эми бизден артта калган ошол жагынан мындай кандай десем, экономиканын структурасынан алганда артта калган Өзбекстандын жолуна мындай түшкүбүз келип атат да. Мындай артка бул мен оюмча артка кадам. Ооба, албетте формалдуу жанакы бизде мындай салыштырмаларды кылганда көп кишилер айтышы мүмкүн, силер Өзбекстан алдыга кетпедиби депчи. Бирок Өзбекстандын бизнес чөйрөсү менен биздикин салыштырганда биздики күчтүү болчу. Анан кандай десем, Өзбекстанда башка ресурстар бар. Казакстанда дагы, мисалы үчүн, нефть, газ деген нерселер бар. Бизде андай жок. Сиздин оюңуз боюнча ушул мамлекеттин бизнеске болгондой монополисттик мамилеси качан пайда болду? Ошо соңку жылдары пайда болду, 2 жылдыкпы, 3 жылдыкпы көрсөткүчпү? Кумтөрдү басылгандан баштап болду да. Башкача айтканда, азыркы бийликтин учурунда болду деп ойлойсуз. Албетте. Мисалы үчүн ошол болду, кийинки мына Элкат, бул деле жеке менчик компания болчу, мамлекеттик компания болуп калды. Ошол Бирок биз азыр кумтөрдөн көп киреше таап атпайбызбы? Бул кандай десем, мындай да. Бул ыкма, бул жол жакынкы мүмкүн 5 жылда, жакынкы убакытта бул жакшы көрсөткүчтөрдү алып келет. Бирок кийинки жылдарды алсак, бул биз аябай артка тарта турган жолго чыгып атабыз да. Бул Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны салыштыргандай. Эгерде тарыхка карасак, экономиканын анализин карасак, Түндүк Корея биринчи 10-15 жылдыкта Түштүк Кореядан алдыга кеткен. Анткени монополия болгондо экономиканы батыраак, көп нерсени батыраак чечип, анан мындай кандай десем, монополия болгондо сен бүт экономиканы өзүң алып коюп атасың да, конкуренттериң жок болуп калат да. Бирок кийин конкуренция болбогондо сапаты түшөт, эффективдүүлүгү түшөт, эмеси жанакындай кадр саясаттары бузулат. Базар экономикада болсо жок дегенде 2-3 компания болгондо булар бири-бири менен атамдашып атып, кардар үчүн күрөшүүдө булар сапатын жакшыртканга аракет кылышат, баасын арзандатканга, анан жалпы натыйжалуулугун көчөткөнгө аракет кылышат да. Ошондо биз мындай биякта тең салмактуу деградацияны көрөбүз, Түндүк Кореяныкындай болуп. Бул жерде башында мүмкүн оорураак болот, Кыргызстандын эң биринчи жылдардыкындай болупчу. Бирок кийин болсо мына бизде карагылачы, мына Дордойго окшогон, бул деле өзүнчө кандай десем, биздин эң жакшы кейс болду да. Бул Дордой базар кийинки мындай заводдор бар жабылып калгандан кийинки бул ишкерлердин классын түптөгөн базар болуп берди да. Дордойдо Шоро пайда болгон экен, Дордойдо Куликов пайда болгон экен, Дордойдо калган дагы бул курулуш компаниялар деле, мисалы үчүн, кардарларды көп Дордойдо соода кылган адамдар аркылуу табышкан экен да. Бирок тилекке каршы госмонополия менен иштеп аткан бизнес классты чочутуп, аларды чет өлкөгө качырып, албетте мындай тартылганда, бул мындай уйду союп салгандай эле да. Эт дароо көп болот азыркы заманда. Бирок ал силерге уже сүт бербей калат дегендей да. Тилек мырза, мына соңку саясий окуялар же ошол февралдан бери, мисалы,
президент менен Ташиевдин ортосундагы чыңалган мамиле ачыкталгандан кийин мындай ишкерлер көп арыз арманын ачык айтып чыга баштады да. Сиз бул боюнча ачык айткан пикириңизди уккан жок элем, бирок оюңузду азыр уккум келет. Чындыгында эле ишкерлер ушунчалык мындай бир басып алуучулукту же зомбулукту көрүп келдиби? Албетте. Мындай Жеке жон териңиз менен сиз да сездиңизби жокпу? Жок, мен сезген жокмун, мен андай чоң ишкер эмесмин да. Бирок эң чоң ишкерлерден ылдый кетип барып атып эле. Эми ишкерлер деген эң мындай назик адамдар болот да. Алар кандай десем, унчукпай чечимдерин чыгара беришет. Анан аларды мындай коркуткандыгы аябай эле жеңил. Инвесторлор менен ишкерлер ошондой адамдар болот да. Алар мындай саясатчыларды болуп күрөшкүсү келбейт, же жарандык активисттерди болуп күрөшкүсү келбейт. Алар акырын эле буякта мондой бир тобокелчиликтер пайда болуп тур, андан көрө акырын жыйыштырып эле капиталды көчүрүп кетерели деген чечимдерге келе берет да. Же айтканга макул болоюн деп? Айтканга айткысы деле келбейт, анткени айтканда деле биз Жок, эми мисалы көпчүлүгү мамлекетке салым кылып, жанагы тырмакчанын ичинде алганда кустуризация маселесине аралашты да алар дагы, өзүнүн жеке мындай эрки менен болгон жок да анын баарыча. Ал мындай мажбурлашты да. Антпесе камалат. Анан ишкерлердин арасында да мындай нерсе пайда болгондо, эгерде камаса, соодалашпай эмнени сураса дароо бергиле дегендейчи. Сен эмне үчүн деп сурасаң эле көбөйүп кете берет суммалары. Мындай кайыш айтышпаңар керек деген мындай уже бирден камалып атканда ишкерлер өзүнчө чогулуп туруп мындай инструкция, ичара инструкциялар жайылып баштаган да. Эмне кылышыңар керек? Эч соодалашпай, эмне сурашса дагы берип салба деп элечи. Андан кийин мындай мен анын баарын угуп атып, көрүп атып, чын эле мындай аябай мамлекеттүүлүгүбүздү талкалай турган нерселер болот аткандыгын сезип атам да. Анткени бул мындай да, мен тарыхты аябай жакшы көрөм. Анан 1000 жылдар болобу, 2000-3000 жыл мурун деле мамлекеттер көп деле айырмасы жок. Кандай монархия болобу, республика болобу, демократия болобу, автократия болобу, айырмасы жок. Кайсыл мамлекетте соодагерлерди, ишкерлерди мындай ким жанакынтип алардын жеке менчик мүлкүн тартып алса, ал мамлекеттен берекеси качат да. Мындай байлык каяктан кетет. Эң күчтүү деген мисалы үчүн 15-кылымда испандык монархиянан Филипп II деген бир күчтүү король болгон. Ал кезде элестеткеле, алар дүйнө жүзүн баса алган. Колониялар дүйнө жүзүндө болгон да. Ал мындай да бийлик менен байлык көзүнө май бастырып, анан ал болсо жана ички нафсилерин токтото албай, анан ал айтат, Испанияда жалаң гана католиктер жашаш керек. Калган протестанттар болобу, мусулмандар болобу, жана иудей, еврейлер болобу, бул Испаниядан силер чыгып кетишиңер керек. Анан ошентип коет. Анан формалдуу түрдө мындай мүлктөрдү алып кетсеңер болот деп коет, бирок анын деле басып алат да. Басып алат, анан ошонун көбүнчөсү ошо Голландия жакка, Нидерланды жакка көчүп, анан ошол жактан дагы Нидерланды 2-ге бөлүнөт. Түштүк жагында ошол католик болуп макул өзүбүздүн динибизди өзгөртөбүз, силердин шартыңарга баш ийебиз дегендер түштүк Нидерландыга калып калышат. Амстердам, азыркы Амстердам жакка уже калгандардын баары көчүп кетишет. Биз эркиндикти каалайбыз деп, анан ошол жакта жаңы мындай коомчулук пайда болот да. Ошол коомчулуктун ичинде алар айтышат, келгиле, мондай азыркы беспределди биз чыдап алышыбыз керек дейт. Келгиле, биз негизги принциптерди аныктап алалы дейт. Жеке менчик мүлктү король болсо дагы, ким болбосун эч ким тартып алганга укугусу болбойт. Экинчиси, ичара сот системаны күчтүү кылып коебуз дейт да. Эч ким мындай бир кокустан тура эмес чечим менен бийлик тараптан ошондой бир неме алынып кетип атса дагы, сотко ал кайрылып туруп, кайра адилеттүүлүктү камсыздап алат деп айткан да.
ошол эки негизги мындай принциптердин негизинде кийин ошо Нидерланды кыска учурда кичинекей мамлекеттен дүйнөлүк гегемонго айланып кеткен. Ал жакта ошол принциптер негизделгенден кийин жанакы голландский Ост-Индская компания деген пайда болуп, жөнөкөй жеке компания башка мамлекеттерден күчтүү болуп кеткен. Өздөрүнүн флоту, армиясы бар болуп калган да, жеке менчик. Анан ошентип жүрүп, булардын принциптерин Британия копия кылат. Анан кийин алар континенталдык Европадан өзүнчө болгон үчүн Ла-Манш бар да, тиги пролив. Анан аякта коопсуздугу жакшыраак, согуштардан алысыраак болобуз деп туруп, капиталисттердин баары ошол жака көчүп кетет. Андан кийин болсо Европадагы биринчи, экинчи дүйнөлүк согуштар болгондон ошо Британиядан дагы ал кезде Британский империя эң күчтүү болчу, Америкага көчүп кетишет. Мындай акча, капитал тынчтыкты каалайт. Ошол принципти биз унутпашыбыз керек. Анан бүгүн кааласа мамлекет тартып алат, бүгүн кааласа ГКНБ келип бир баса калат же башка бир күч структуралар ала алат десе, анда албетте ал жактан тышкы инвесторлор эмес, ички инвесторлор качат да. Ташиев жанагы саясий кадамдары эми өлкөнүн ошол бизнес анан агрардык секторуна канчалык таасир тийгизди деп ойлойсуз? Бизнес секторго албетте жанакындай кустуризация деген программаны мен мисалы үчүн коррупционерлерге тиешелүү бул мамлекеттик чиновниктерге болгон күрөштү мен колдойм. Коррупционер анан криминал буларды толук кандуу колдойм. Бирок ишкерлер деген бул мындай кол тийбес тиги бар болгондой бир адамдар болуш керек да. Муну биз 100 жылга мындай келечекке карайбыз десек, ишкерлер үчүн эң жакшы шарттарды гана түзүш керек. Биз эмнени көрүп аттык? Ар кандай жолдор менен мындай күчтүү капиталды, көп капиталды кармаган ишкерлерди, анын ичинде мына аюунун негиздөөчүсүн, жөндөн жөн эле бүт мүлкүн тартып алгандыгы деле эмненин негизинде? Эгерде салыкты төлөбөсө, анда салыкты санагыла, канча төлөбөсө ошонусун алып койгула. Бирок жалпы 100% мындай мүлкүн тартып алгандыгы, мен эми ал адамды тааныбайм, жеке эч кандай мамилем жок, мүмкүн жактырбайм деле, бирок жанакы бир учурда айткандай, мен бир философ айтканда, мен бир адамды жек көрөм, бирок анын айткан сөз укугу үчүн мен өзүм жанымды бергенге даярмын дегендей эле. Биякта деле биз кээ бир адамдарды жеке жакшы көрбөсөк дагы, бирок алардын укугу жөнүндө биз унутпашыбыз керек. Анткени ошол эле кырдаал башкаларга да тийиши мүмкүн да. Албетте ушуга окшогон кейстер бул ишкерлерди, бизнес чөйрөнү аябай начарлатты. Бир жагынан экономикалык блок өкмөттү алсак, жакшы реформалар жасалатты. Салыктар жөнгө салынып атты, салыктар азайтып атышты, жанакындай бирдиктүү налогдор киргизилди, башка нерселер эми жакшы реформалар болду десек болот. Жалпы бизнесте дагы мындай өзгөчө Крим авторитетти дагы жок кылгандан кийин, андан тышкары дагы мындай кандай десем, бизнесте салыкты төлөш керек деген маданият калыптанып калды да. Экономикалык блокту алсак, мен эң жогорку бааны бермекмин. Бирок күч структураларды алсак, жанакындай ыкмалар менен, бул бир жагы менен жакшы көтөрүп, бир жагы менен балта чапкандай эле болот да. Мисалы, сиздин оюңуз боюнча, ошол мамлекеттик структуралардын бизнеске үстөмдүгү болгон жокпу? Жанакы госмонополизация аркылуу болуп атат десек болот. Анткени бул ошол эле Кара Балта спирт заводду алалы. Ага чейин бизде 4-5 компания өздөрүнүн жабдыктары менен спиртти, таза спирттерди чыгарып, дүйнөлүк конкуренцияга чыгып, дүйнөгө чыгып жүргөндөр көрчүбүз. Азыр болсо, кийин болсо Кара Балта спирт заводду монополия кылып коюп, мыйзам чегинде калгандар мыйзамсыз болуп калды да. Спирт жабдыктар бар, бирок аны иштеткенге укугу жок болуп калды. Албетте бул бизнести толугу менен өлтүрүп атпайбы? Же башка тармактарды деле алганда деле бара-бара биз ошону байкап атабыз. Мына азыркы президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин мындай анын дагы бир жаңы трендти көрүп атабыз. Ошол
ар кандай секторларды өзүнө алып, мамлекеттик жанагы камсыздандыруу компаниясы, ипотекалык компания, Элкат, башка могу структуралардын баарын, УНА дегендердин баарын алганда мен дагы түшүнбөй атам да, биз баарыбыз бир эрежелер менен, мыйзамдардын негизинде жашашыбыз керек да. Анын баары конституцияда, конституциялык мыйзамдарда, кийинки мыйзамдарда жана иерархия менен жазылып кеткен. Анан ошол конституциялык мыйзамда, мисалы үчүн өкмөт жөнүндө так даана жазылган, өкмөттүн кандай функциялары бар, анан кандай десем, аларга гана тиешелүү функциялар бар да. Президенттин иш башкармалыгы бул мындай завхоздун ролу. Ал президентке гана тиешелүү, анын мындай чарбалык иштерин бир жака барып атканда, чет элге барып атканда, же биякта резиденцияларды карап, эми президент иштеп атканда ага эч кандай мындай маселелер жаралбаш керек деген эле 100% чарбалык эле маселелер болуш керек, бирок саясатты аныктоочу функциялары анда жок. Анын баары өкмөттө гана. Анан азыркы конституциялык мыйзамда жазылып калган. Анан ошондой нерселерди көргөндө албетте бизнес чөйрө дагы ойлонот да. Ушинтип бара ар кандай мындай башына келген бир чечимдердин негизинде же жеке бир амбициялардын негизинде чечимдер мамлекеттик деңгээлде кабыл алынып атса, бизде кандай эреже менен жашайбыз? Же ошол бийликтеги адамдардын жанына эле барып эле ошолор менен мамиле куруп алыш керекпи дегенде эле болот да. Бирок мен мисалы үчүн андан аябай алыс турам да, эме. Бирок ошондой ой ишкерлерде пайда болду да, эмне кылыш керек, бийликке жакындаш керек экен да. Бийликке жакындагандардын ишти аябай жакшы болуп атат. Ишкерлер арасында деле. Ишкерлердин арасында. Алар деле мисалы үчүн, бирок ал өздөрүнүн кандай десем, таланттардын негизинде болгон жок да, анын баарычы, туурабы? Ал деген кошоматчылыктан, ал деген тиги илгерки биздин оорулдан жаралып аткан нерседен мындай бизнес преференцияларын алып калып атат да. Бирок мындай да, биз Кыргызстандын анан өзүбүздүн бир жеке жашообуздун деңгээлинде эле ойлонуп жүрө берсек, анда албетте ал жакшы стратегия. Бирок биз эгерде 100 жылга алдын ала караганда, анан Кыргызстандын дүйнөдөгү ордун караса, Кыргызстанда жаралган компаниялар кантип дүйнөнү мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгат деген бир чоң максаттарды койсок, анда бул трагедия. Анткени мындай жол менен, жанакындай монополия менен, бир мамиле, чай-пай тигиндей мындайлар менен түзүлгөн компания Казакстандан өзүн көрсөтө албай калат. Мен дүйнө жөнүндө айткан жокмун, мындай Казакстанга чыкканда эле чалынып түшөт да. Эмне үчүн? Анткени аякта жалпы мындай рынок деген бар, конкуренция деген бар. Биз ошону унутпашыбыз керек да. Мисалы, президент ушул Ташиев кызматтан алынгандан кийин ишкерлерди текшерүүнү токтотобуз, ишкерлер ачык дем алышы керек, иш жүрүш керек деген мааниде пикирин айтып атат да. Азыр ошол жагдайды чыны менен эле ишкерлер сезе баштадыбы? Анан президентке мисалы ачык бир жолугушуп, бир ушул сыяктуу пикирлерди айтууга мүмкүнчүлүк болдубу? Президент менен кээ бир учурларда ишкерлик чөйрө жолугуштарга катышып калып атат, бирок кайра эле ачык айта алышпайт. Жок, ачык айткан деле бар. Мисалы үчүн ассоциациялар аркылуу, мисалы үчүн жеке компания же жеке бир ишкер айтпайт, коркушат. Ассоциациялар аркылуу үндөр жеткизгенге аракет кылышат. Ошол эле же жана бизде соода өнөр жай палатанын мүчөлөрү деген деле алар аркылуу мындай айтканга аракет кылыш керек. Бирок мен чын айтайын, мындай жалпы Казакстандагы көрүп аткан динамиканы, алар деген мурун ошо мамлекеттик капитализмден анан бара азыр кичине мындай базар капитализмге өтүп баратат да. Биз базар капитализмден кайра артка кетип аткандыгыбызды көрүп атабыз. Анан жакында эле чоң бир Казакстандын ишкерлери менен, мультимиллионерлер менен бир сүйлөшүп калдым бир форумдачы. Анан алар айтышат да, тилекке каршы дейт, силерде мындай инвестицияга мамлекеттиңер азыр аябай мындай жагымсыз болуп атат дейт да. Анткени биз баарын байкап атабыз, көрүп атабыз, кандай тенденциялар жүрүп аткандыгы, жанакындай эрежелер аныкталбагандыгы, анан эрежелер бузулуп атса дагы сотко берсең дагы соттон утулуп аткандыгы дегендейчи. Мындай адилеттүүлүк деген керек да. Бул биз мындай аны мыйзамдарды оюнга эгерде мындай салыштырсак, футбол ойноп атып туруп,
мисалы футболдо эрежелер кандай, бут менен ойношуң керек дегендейчи. Анын өзүнүн эрежелери бар, эч кимди мындай бир тээп салбашың керек деп мындай да. Анан бизде болсо Кыргызстанда мындай болуп калат да, бир команда мыйзамдар менен иштегиси келет, мисалы үчүн ишкерлерди айтат. Тиги тарапта болсо ошондой бийликке жакын адамдардын командасы деп коелу. Алар болсо каалаганын кылышат. Топту колуна деле алып барып туруп деле гол киргизип коюшу мүмкүн. Анан баары эмеге судьяга кайрылып туруп айтса, калыскачы, ой, бул нарушение болуп атпайбы? Колуна алып атпайбы? Бул футбол, бут менен ойнош керек десе дагы, мен аны көргөн жокмун деп коет. А бирок топ силердин воротоңарда ичинде турбайбы? Бул гол болуп саналат деп туруп эле мындай. Анан ушундай жерде, ушундай чөйрөдө кандай дейсиз, ушул таланттар өсөбү? Ошол спортсмендерди мындай алар карайт да айтат да, мен тиякта талаада карасам, калысы жакшы экен. Калысы эме, анан баары эрежелер сакташат экен. Бул жакта мен өзүмдүн таланттарымды, физикамды, жалпы мындай күч өтсөм дагы мен эч качан унутпайм дейт да. Анткени биякта калыс менен мамиле түзүшүң керек экен дейт да. Айтыңызчы, мисалы эгер сиз өзүңүз мамлекеттик башкарууга катышкан болсоңуз, бизнес менен саясаттын ортосундагы мындай бир тең салмактуулукту кантип камсыз кылмак элеңиз? Менин оюмча эң негизги ар бир бийлик негизги принциптерди аныктап салыш керек да. Ошол негизги принциптерди бул бүт деңгээлдеги бийликтин өкүлдөрү муну мындай күнүгө кайталап туруш керек. Жеке менчик мүлк кол тийбеспеги дегенде бул мындай мантра катары мындай ар биринде угуп туруш керек да, айтып туруш керек да. Экинчиси ошол адилеттүүлүк болбосо жанакындай сот системанын да сот жагынан аябай чоң реформалар жасаш керек. Анткени биздин эл ар бир жаран сотко ишениш керек. Канчалык деңгээлде азыр сотко ишеним бизде күчтүү. Мурун мен эсимде бар, мындай эле болчу да, кимде акча көбүрөөк болсо ошонун эмесине сот чечип коет дегендей элечи. Анан ошол болуп жүргөндө эмне үчүн, менин бул жеке оюм, эмне үчүн криминал пайда болгон? Анткени мисалы үчүн эки ишкер бири менен урушуп кетет, бирөө бирөөнү алдап акчасын алып коет, бирдем алып кетет, сотко кайрылса, тиги соттогу адамдар менен же мамилеси бар, же акчасын берип коюп туруп, өзүнө пайдасы менен чечимди чыгарып коет. Адилеттүүлүк жок. Анан адилеттүүлүктү издеп башка кишилерге барып жүрүп, анан ошентип мындай криминал пайда болгон да. Биз азыркы учурда жана криминалды жок кылдык дегендиги менен анын себебин дагы жок кылышыбыз керек. Криминалды күрөшүп жүрөсүң, бирок адилеттүүлүк жок болсо, адамдар дайыма бир ортодо бир калысты издеп калышат да. Ошону мамлекеттик орган, мамлекеттик институт калыстыкты мындай кепилдигин бериш керек да. Ошол реформасыз Кыргызстанга өзүбүздүн ишкерлердин мындай кандай десем болот, чөйрөсү жагымдуу болуш керек да. Ошондо гана мындай жагымдуу чөйрө жаралат. Анан жалпы мамлекет регулятор гана болуш керек. Мамлекет экономикага түздөн түз ишкер катары ишкердин функциясын аткарбаш керек. Мамлекеттик ишканалар, алар менин оюмча болбош керек. Бирок мамлекет ишканалардын ичинде мамлекеттин долялары болушу мүмкүн. Бул жана акцияларына ГЧП акционер катары. Акционер катары болушу мүмкүн. Анткени мисалы үчүн биздин ишкерлер менен чогуу бир ишкер таланттар бар, өзүнүн технологиясы бар, ал бир нерсени ишке ашырат. Бирок мүмкүн кээ бир мамлекеттик активдер бар. Ошол мамлекеттик активдер менен мамлекет кирет. Бирок ишкана мындай жеке менчик ишкана болуп саналат. Мамлекет болсо мындай өзүнүн чектелген бир функцияларын гана аткарат. Бирок жалпы бул мамлекет бир нерсени да түшүнүш керек. Ар бир ишканадан Кыргызстанда мындай негизделген компанияда мамлекеттин өзүнүн үлүшү дароо эле бар. Алар салыктар аркылуу түздөн түз төлөнөт да. Болду, ошонтип эле лучше мындай миңдеген сонун күчтүү компанияларды жаратканга шарт түзүп кой, чем бир эле компаниянын 100%-ын ээлегенден көрө.
Айтыңызчы, мисалы сиз жаңылбасам айыл чарба министри болуп 4 айдай эле убакыт иштедиңиз да. Айрымдар айтышты, система тилекти четке сүрүп чыгарды дешти. Айрымдар айтышты, тилек ал системаны кабыл ала алган жок депчи. Эми ал убакыт өттү, аны азыр өзүңүз ар кандай анализ жасайт болушуңуз керек. Бирок бүгүн кайра министрлик сунушталса, макул болмок билеңиз же бул система сиз үчүн бир жабык баракпы? Азыркы вектор менен кетип аткандагы системага мен макул эмесмин да. Мындай менин жеке принциптериме, баалуулуктарга дагы бул туура келбейт деп айтсам болот. Анткени жанакы айткандай эле жалпы вектор, жалпы тренд бул туура эмес бир жолго түшүп бараткандай мага сезилет да. Анан демек бул командада дагы иштегенде сен айла жоктон ошол трендти дагы улашың керек болуп калат. Бул мамлекеттик капитализмди күчөтүү. Анан мунундай биз кандай десем, бир жолго түшүп алгандай болуп атабыз, бирок түшүнүп атам да кайра эле артка келебиз. Анан башка жолго кетишибиз керек болуп калат да. Бирок туура жолго түшүшүбүз керек. Бирок сиз айыл чарба министри болуп иштедиңиз да, кайра ошол тармакка бара турган болсоңуз, мисалы да, сиз ушунчалык анча канча жыл болду, андан бери 5 жылдай убакыт болуп калды бир топ быштыңызда. Туурабы? Туура. Азыркы жазып аткан иштерим бул ошол эле ММ тармактын ассоциациясын азыр жетектеп атам. Кээ бир жеке долбоорлорду ошол жактан ишке ашырып атам. Дүйнө жүзүндөгү ошол айыл чарба система ар кандай мамлекеттерди кызыгып, изилдеп жүрүп, мага мисалы үчүн ошол эле Американын айыл чарба системасы, өзгөчө Калифорниянын системасы өтө жакты. Эмне үчүн? Анткени бизнес чөйрө өзүн өзү жөнгө салат экен. Аякта мамлекеттин ролу өтө аз, бирок ушунча жөн эле мындай мамлекет айтат экен да, силердин ишиңер булар. Өзүңөр дагы иш чара эрежелериңерди аныктап алгыла деп коет экен. Анан мисалы үчүн мен California Strawberry Commission деп коет, бул ошонун президенти менен аякта жолугушуп, анан тышкары Калифорниянын айыл чарба министрлигинин орун басары менен да жолугуштум, сүйлөштүм. Жойго жөнөкөй адамдар экен. Таң каласың да, эми биздин чиновниктер кичине мындай бой көтөрүп башкача сүйлөшөт го. Алар болсо аябай жөнөкөй болуп мындай тозуп жакшы баарлаштык. Калифорнияда айыл чарбанын мындай ВВПге болгон салымы ИДП десек болот, ошого 60 миллиард доллардан ашык экен. Ошол эле кулпунайды гана алсак, бир жылда 3,5 миллиард долларга кулпунай өндүрүшөт экен. Бирок 17 миң эле гектар жерде. 17 миң гектар деген эми Кыргызстанда чоң бир айыл чарба компаниясы ошол 17 миң гектар жерде иштетиши мүмкүн да. Россияда кээ бир агрохолдингдер бар, алар миллион гектарлар менен иштетишет, бир компания. Биякта 17 миң эле гектар жерде ошентип 3,5 миллиард доллар болот. Негизги айтып аткандыгым, ошондой комиссиялар түзүлөт экен. Комиссия деген бул кандай? Бүт ушул тармактагы, кулпунай тармакта ишкерлер биригет. Анан ичара эрежелерди аныкталышат экен. Ошентип сүйлөшүп алышыптыр алар ичара. Келгиле биз ар бир дыйкан, ар бир өндүрүлгөн килограмм, 1 килограмм кулпунайдан биз 1 цент беребиз. 1 сомго жетпеген акча да. 1 центти ушу комиссияга төлөйбүз деп коет. Анан экспортерлор да ошентип төлөйт экен. Анан жылда где-то 30 миллион долларга жакын акча топтолот экен. Булар ошол акчаны болсо эмнеге анан коротот? Ошонун бир бөлүгүн илимий изилдөөлөргө коротот экен, жаңы селекцияларды, дайыма илимий прогресс болуп жүрүп турат экен да. Бир бөлүгүн болсо маркетинг жакка, жаңы рыноктарды ачып, экспортту күчөтүү жагына, бир бөлүгү менен дыйкандарга кошумча сервистерди, лаборатория мисалы үчүн бекер болуп калат экен. Алып барып тапшырса, бекер аныктап берет экен, эмне деген оору экенин мисалы үчүнчү. Кээ бир консультанттар бар, алар дагы бекер, анткени ошо комиссия төлөп берет экен да. Бирок ойлонуп көрсө, 1 килограммдан кулпунайдан ошо 1 эле сом төлөгөндүгү бул эч кимди бай же кедей кылып салбайт да. Бирок жалпы сектор өнүгөт экен. Менин оюмча Кыргызстанда дагы айыл чарбаны биз мындай бат түрүндө өзгөртүш үчүн ошондой ассоциацияларды күчөтүшүбүз керек. Ассоциациянын ичинен жанакындай саморегуляция деп коет, өзүн-өзүн жөнгө салуу принциптерди киргизип салсак, анткени
кабинетте отурган чиновник, бир жаш адис деп коелу, ал келгенде бүт мондай майда чүйдө нерселерин жакшы түшүнбөйт. Ал деген эми практик эмес дегендейчи. Бирок саясатты ошол аныктап салып атпайбы? Түшүнүктүү. Теория менен практика эки жактуу болуп калат. А эгерде жанакындай аябай бир эле продукттан бир ассоциация түзүлсө, мисалы үчүн кулпунай өзүнчө ассоциация болуш керек экен. Ар бир продукттун ассоциация болуп туруп, анан ошонун ичинде алар өздөрү эрежелерди аныктап туруп, анан мамлекет менен чогуу биргеликте мындай эң негизги партнер болуп берсе ассоциациячы, ошондо туруктуу анан аябай бат өнүгө турган жолго түшөт экенбиз да. Мындан 10 жыл мурун сиз бир түндө 12 миллион сом каражат жоготком деп айткан экенсиз да. Андан бери кыйла мына 10 жылга жокул убакыт болду. Ошол сиз түптөгөн Жашыл Чарба бүгүн жылдык киришеси канчага жетти деп айтсак болот? Мен Жашыл Чарба компанияны, бул жана Күнөс Кана тармактагы иштеп аткан компанияны биз 2019-жылы жапканбыз. Эмне себеп эмне болду? Түркмөнстан тараптан азыр деле базарларга барсаңар, мисалы үчүн помидорлорду каяктан десеңиз, ошо Түркмөнстандан деген да көп угуп каласыз. Ошол кезде аябай көп келип баштаган Кыргызстангачы. Анан сатылып аткан баасы биздин өздүк баасынан дагы арзан болуп чыгып атты да. Мен анан ойлоносуң да, кантип сен ошол конкуренцияны утасың деп. Анан бул бирок базар. Базарды биз эчтеке кыла албайбыз. Биз мамлекетке айтып, чек араны жаап салгыла деп айтсак дагы бул кичине мындай туура эмес болуп калат. Бул базар экономиканын принциптерин бузуп калат да. Анан айла жоктон стратегиялык чечимди чыгарып, түшүндүк, бул жактын стратегиялык келечеги жок экен. Биз багытты өзгөртүшүбүз керек экен деп Кулпунайга өтүп кеттик. Кулпунай тармагына өттүм да. Кулпунай тармагында чоң келечектер эмне үчүн бар? Эмне үчүн Күнөс Канада бизде келечегибиз жок? Эмне үчүн Кулпунайда бар? Күнөс Кананы иштетиш үчүн эң көп бизде акча кете турган нерсе бул көмүр менен электроэнергия кетчи да. Жылуулук, Жылуулукту камсыздаган үчүн энергетика деп коюшат болот да. Экинчиси бул айлык болчу. Анан Түркмөнстанда болсо газ мындай Күнөс каналары үчүн бекер эле экен, практически бекер экен да. Аны даже санашпайт экен да. Анан кантип аларда бизден да жылуураак, кантип биз мындай стратегиялык деңгээлде алар менен конкуренцияны утуп албайбыз эч качан. Ошол жоулдар менен санаганда эле, энергиянын эмеси менен санаганда эле биз артта болобуз да. Бирок анан ойлондум, Кыргызстандын айыл чарба тармагында кайсыл секторлорда биздин артыкчылыктарыбыз бар? Ошондой эле Түркмөнстанда Күнөс Кана бизнесинде кандай артыкчылык болсо, бизде кандай артыкчылык бар дегенде ушул мөмө тармакка токтолдум да. Эмне үчүн? Анткени мөмө ысыкты жаман көрөт. Мөмө суукка эчте чыдамкай, бирок ысыкты жаман көрөт. Анан Кыргызстанда шарты туура келип калат. Тоого жакын болгонубуз үчүн бизде дайыма күндүз ысык болсо дагы кечинде салкын аба тоолордон, капчыгайлардан шамал менен келет да. Демек, бул биздин географиялык, климаттык артыкчылыгыбыз. Ушуну пайдаланып туруп биз жалпы регионду жеңсек болот да. Мындай камсыздасак болот. Мөмө жемиштер менен жалпы эле бул регионду гана эмес, алыскы мамлекеттерге дагы жеткизгенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Жылдык киришеңиздер канча ошондо? Меники Канча продукт өндүрөсүңөр? Канча тонна, көлөм, канча? Жалпы азыр бизде, мен муну ассоциацияга катары айтайын, ассоциациянын жылдык көлөмү менимче $80 миллион жакындады да. $80 миллион. Негизи менин оюмча Кыргызстандын потенциалы бул ошо бир эле ошол эле Кулпунайды гана алалы. Кулпунайдан деле биз ошо $1 миллиард ашык өндүргөнгө, анан экспорт кылганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстандын тышкы экспортко мындай кетире турган эң негизги 3 продуктысы кайсы бүгүн сиздин оюңуз боюнча? Айыл чарба продукцияны айтасызбы? Жемиштерден, ошо мөмөлөрдөн деп айталыкчы. Мөмөлөрдөнбү? Бул албетте ошо Кулпунай. Именно кандай көлөм менен эмес, баасы жагынан турабы мындай? Канча доллар менен санайлы да, канча доллар келет деген менен, Мен оюмча ошо Кулпунай, анан малина. Малинанын мен тоңдурулган түрүнө дагы өзүнчө мындай малинаны свежий түрүндө жей турган бул өзүнчө базар.
Анан тоңдурулган бул өзүнчө базар. Ошо тоңдурулгандын дагы бизде аябай чоң потенциалыбыз бар. Анткени мына Европадан дагы суроо талап келип атат азыр. Биздикилер Европага сатып баштады тоңдурулган мальданы. Азыр жакында эле Кытай менен дагы келишимге коюлду. Биз Кытайга дагы тоңдурулган мальданы сатсак болот. Ошондой өзүнчө бир нишалар бар. Анан мына жакында эле мен дагы биринчи жолу Кыргызстан тарыхында биз ошол Америкага биздин сарымсакты сатып баштадык. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң корпорация болуп саналат. Аларда бир жылдык кирешеси $1 миллиард ашкан. Анан ошол компания менен келишимге кол коюп туруп, биз узак мөөнөттүк мындай өнүгүү долбоорду Кыргызстанда баштап атабыз. Ошо америкалык компания менен Кыргызстандын ар кайсы жерлеринде ошол сарымсакты өстүрүп туруп Америкага сатсак болот да. Бул эмнеси жакшы? Кыргызстандын экспорт жагында эң чоң көйгөйү бул биздин деңиздерден алыстыгы. Логистика. Кыргызстан дүйнө жүзү боюнча ар бир деңизден санаганда, каалаган деңизди санасак да эң алыс жайгашкан мамлекет болуп саналат экенбиз да. Демек, Кыргызстанда эмнени өндүрбөйлү, аны эң мындай базарларга, чоң базарларга жеткизгенге чейин эле ошол логистикасы кымбат болуп кетет экен. Логистика деген болсо, ал жанакы өздүк баасында кымбаттап тиет. Ал жака барып туруп, анан ал жактагы жергиликтүү фермерлер менен конкуренцияны утуш бул чоң маселе. Мисал катары айтып берейин, Кытайдан Америкага бир контейнер сарымсакты сатыш үчүн, жөнөтүш үчүн алар Кытай компания $2000 төлөйт экен. Бир контейнерди жеткизгенге. Жана рефрижератор мененчи. Биздики болсо азыр Кыргызстандан Америкага жеткизгенге $15000 кетет. Айырмасы 7,5 эсе болуп калат да. Демек, бирок өзүбүздүн кээ бир мындай майда нишаларыбыз бар дүйнөлүк рынокто. Кайсыл жакка биз кирип кетсек болот. Ошол өзгөчө бир сапаты менен, өзгөчө технологиялар менен, бирок негизги дагы биздин максатыбыз эң алдыңкы дүйнөдөгү технологияларды, айыл чарба технологиясын, өстүрүү технологияларын Кыргызстанга алып келишибиз керек. Каалайбызбы, аны кылышыбыз керек. Анткени мына Кыргызстанда орточо ошол эле Кулпунай тармагында түшүмдүүлүгү 10 тонна болсо гектарынан, Калифорнияда орточосу 70 тонна. Бир эле жер, бир эле өсүмдүк, бирок 7 эсе көбүрөөк түшүмдүүлүгү болот да. Түшүнүктүү. Ошонун технологияларын азыр бияка ачып алып келип атабыз. Сиз азыр мындай абдан жогорку бир энтузиазм менен ушундай багы чет өлкөгө экспортко чыгаруу маселеси, дыйкандарга жардам берүү жаатында абдан мындай үзүрлүү иштеп атасыз да. Сиз жашыраак кезиңизде дейинчи, жашыраак болгондо канча 30га чейин саясатка аябай киргиңиз келген, саясатчы болгуңуз келген абдан жигердүү жигит элеңиз да. Бүгүн кыска эле учурда, чын айтайын. Кыска эле учурбу? Кыска эле учурда, анткени бул көбүнчө атамды жоготулгандан кийинки мындай аффект состояние деп коет го. Бирок ошо атамды жоготулган себеби ошо мамлекеттик медициналык системада кризис болгон. Анан ал коррупциянын кесепети деп айтсам болот да. Анан мындай өзгөчө анан кийин ковид дагы болду. Атам биринчи каза болду, анан ковид болду, анан дагы туугандарым каза болду. Анан ошентип жүрүп мен мындай түшүндүм да, же биз биякта бара майдаланып жүрүп, чирип биякта өлүп калабыз, же бир нерсени кескин түрдө өзгөртүшүбүз керек, чоң реформалар жасаш керек деп туруп, же күрөшүшүбүз керек, же ошентип эле баарыбыз бирден чет мындай моя хата с краю деген концепция менен четтен өлүп кете беребиз дегендей, ар кандай жолдор менен кырылабыз деп. Анан ошондо күрөшүү жолун тандап алгам. Бир сыйра күрөшүп чыктым. Ичин көрүп чыктым, мындай эменин артында, көшөгөнүн артында эмнелер болуп аткандыгын. Көңүлүңүз калдыбы анан? Антип деле айта албайм. Алардын эрежелерин, алардын маданиятын, алардын мындай кандай негизинде эмне чечимдер чыгарылат экендигин баарын түшүндүм. Мен андай эрежелерди кабыл алгым келген жок. Дүйнө жүзүн кыдырып жүрүп атып, ар кандай эң алдыңкы мамлекеттерди кыдырып жүрүп, азыр кандай болуш керек деген модельди изденип жүрөм. Эң сонун. Бул жашоодогу минимализмди сиз жактырган. Жашоо бул эми жеке жактан алганда бул минимализм, анан жалпы эле өзүмдүн чөйрөмдө ошол нерселерди киргизип атам. Мындай жана кур намыс деген, эл эмне дейт деген оорулардан айрылайлы деген
нерсе мен эми бүт элге аны жайылта албасам дагы жок дегенде өзүмдүн жакын адамдар аларды мен мажбурлабайм, эчтеке дебейм, үйрөтпөйм, окутпайм. Андан дагы уже мурун өзүнчө эле кыйын болгон келерчи, азыр болсо андан деле артка кеттим. Өзүңдүн жеке жашооңду эле түздөйсүң, анан ким түшүнсө жакшы, ошону жакшы жардам бересиз. кабыл алгысы келсе, анан ошолор өздөрү эле сени турап эле анан алардын жашоосу дагы жеңилдеп, жакшыртып кете берет экен да. Саясатка биротоло барбайм деп чечтиңизби ошондо? Мен эми ал эшикти жапкан жокмун өзүм үчүн, бирок мен эмнени түшүндүм? Саясатта өтө чоң ресурстар керек экен. Бул кандай ресурс? Каржылыкпы? Каржылык ресурс жана күчтүү команда керек экен. Саясатка жөн эле саясат үчүн, жана бир жерлерге чыгып алып бир нерсе сүйлөгөн үчүн барым келбей калды да. Бир кезде саясатта сиз идеал туткандар дагы ошол идеал туткан адамдардын мындай образынан жактырбай калдыңызбы же кайттыңызбы ошондон? Мен билбейм, андай деле идеал туткан адамдарым деле жок го дейм. Болгон эмес, Болгон деле эмес. Башында жана юношеский максимализм деп коет го, мындай ак анан кара деп көрчүмүн да дүйнөнүчү. Анан кичине мына агыш, бирок кичине бир кара точкалары бар болсо мен бул жаман, бул кара деп салчумун да. Азыр болсо мындай кичине агышыраак анан карараак деген мындай түшүнүктөр пайда болуп калды. Анан ар бир адамда кемчилиги бар, ар бир адамдын артыкчылыктары бар. Анан жаман же жакшы деп деле бааны бергим келбей калды. Бул ошондой. Мындай. Кандай болсо ошондой кабыл алдыңыз. Ооба. Анан биз келечектеги ошо күчтүү мамлекетти куруш үчүн кандай бизге комбинация керек дегенди гана ойлонушубуз керек да. Кандай адамдардан турган комбинация керек? Кимдин кандай артыкчылыктары бар? Күчтүү жактарын пайдаланып, кемчиликтерин жокко чыгарганга аракет кылышыбыз керек. Аны мындай терс таасирин мамлекеттик системага тийгизбегенге аракет кылдыртып, бир балансты алып келе тургандай, башка мүмкүн адамды ушул функциясын жаба тургандай кылып, бул өзүнчө менин оюмча мамлекеттик башкаруу бул чоң искусство экен да. Анан ал искусстводо мисалы үчүн менин көз карашым боюнча аякта кандай десем, сөзсүз түрдө анын мындай фронтунда чыккан деле кереги жок экен. Мындай мен лидер, мен куткаруучу дегенден артка кетип эле, андан көрө архитектор, дизайнер форматта болсо, командаларды жана тренер сыяктуу дегендейчи, күчтүү команданы топтоп, аларды ресурстар менен камсыздап, күчтүү прогрессивдүү команданын мындай менин оюмча бийликке келиш маселе эмес экен да. Бирок ошол аманат сага өткөндөн баштап ар бир секунда бул мындай сага Кудайдан берилген жоопкерчилик. Бул жөнөкөй нерсе эмес, ыйык нерсе да. Анан ошол жоопкерчиликти сен мындай туура пайдаланып, анткени ар бир сенин чечимиңен, ар бир сенин секундаңан 7 миллиондук калктын келечеги, 7 миллиондук калктын тагдыры чечилет экен да. Чоң жоопкерчилик, ошол үчүн ал жоопкерчиликти тартала тургандай потенциал, тартала тургандай команда, тартала турган ресурстар сөзсүз түрдө керек экен. Мисалы сизди баягы жаштыгы менен, өзүңүз айткандай бир жаштык максимализм менен бийликке, саясатка баргысы келет деп сындагандар болду. Анан ошол сын айткандардыга бүгүн мындай түшүнүп эле кабыл алдыңызбы? Азыр убакыт өттү, жылдар өтүп атат. Албетте, мындай теригип калган жоксузбу? Негизи өзү сынды кандай кабыл аласыз? Жакшы эле, аябай жакшы кабыл алам. Мен кичинекей кезинен баштап эле мен даже мындай сырткы келбетимен деле көнүп калгам. Мен туугандарымдын арасынан деле сени тиги роддомдон алмаштырып болуш керек деп эле тийишип эле, мисалы үчүнчү дунган деп же кореец деп же башка бир Кытай деп эле эмете бергендиктен анан кичинекей кезимден баштап эле ошондо аябай чычалап иле берчүмүн, эмнеге антып бересиңер депчи. Бирок эми мисалы үчүн туугандарым менен деле окшош элебиз баарыбыз элечи, бирок
эмнегедир мындай ошентип кичинекей кезинен баштап эле тийишип эле сүйлөй бергенде анан ыйлай берсем анан апам келип алып анан мага айтчу да, ай мындай сынды ыйлабайчы чолобай, тескерисинче аларды кайра шылдыңдап койгондо жооп бер, бекемирээк бол деп апам чыйралчу да. Анан ошол үчүн сынга анан кийин болсо эми жанакындай нафс деген маселе болгон, кээде мүмкүн ооба мындай сынды көтөрө албай катуураак жооп берген учурлар болуп калган жаштыктын негизинде дегендейчи. Анан кийин болсо ички руханий бир практикалар жүрүп, анан бара мындай сынды деле сын айткан адамды дагы байкайсың, кимден айтылат. Эгерде бир акылдуу мындай акылман бир адам тарабынан атса, аны аябай жакшы угасың. Анан аны чын эле мен буякта туура эмес кылып атыптырмын деп кабыл аласың. 100% кабыл аласың да. Кээ бирлер бар эми билип билбегенден жөн эле мындай же жанакындай өзүнүн жеке гордыня, нафстын негизинде сени мындай басмырлоо максатында шылдыңдап бирдеме деп айтканда, аны болсо мындай кечирим түрүндө мындай ичимен Кудай бул адам эме кандай десем, билбей кээ бир сөздөрдү сен жөнүндө жаман айтып атат, кечирип кой деп эле кабыл аласыз. Аны наоборот мындай кечирим менен кабыл алганга аракет кылам. Бул менин оюмча өмүр бою өзүңдүн алдыңда иштей турган практикалар. Бул деген кээде эмоциялар болуп кетиши мүмкүн, кээ бир моменттерде өзүмдү кармалап албай калган учурлар болуп калышы мүмкүн, бирок аракет кылып атам өзүмдүн алдымда иштегенге. Чоң рахмат. Мен сиз менен ар бир жолуккан сайын ошо сиздеги бир мындай ички тазалыгыңызды, баюулугуңузду байкайм да. Анан кээде ойлойм да, адамдар кээде баюу адамдар жылдар өтсө деле ошол баюу боюнча калып калабы депчи, мындай ишенчектик. Бирок бул сиздин жашооңузга менимче мындай көбүрөөк тоскоолдук жаратабы же тескерисинче жеңил болобу? Адамдарга болгон ишенимиңиздин дайыма болуп турушу, баюулугуңуз тоскоолдукту да жаратат, бирок ошо жашоо жеңилирээк. Анткени сен өзүң менен чынчыл болсоң, өзүңдүн принциптериңди сатпасаң, элге кандай жайылса дагы эмне деп кандай десем, мындай жалган маалыматтар кете берсе деле, бирок мен ошондо жана сынга эмне үчүн туруктуураак болуп калдым, анткени кээ бир учурда жана фейктер менен, ар кандай бир жолдор менен саясий күрөштө өзгөчө болот экен. Бизнесте андай болбойт. Бизнесте жеңил да, сен өзүңдүн жашооң менен жүрө бересиң, сага каршы эч ким эчеке кылбайт. Саясатта ошондой экен. Мындай үстүңөн баса калат экен, анан жалган маалыматтар менен сени каралайт экен да. Ошондо мен бир моментте өзүм үчүн чечтим. Мен чындыкты билем, Кудай билет, мага ошол жетиштүү. Болду. Жалгандын жашоосу кыска деп коет го, ал чын эле ушундай да. Агаларга ар бирине мындай реакция кылып, өзүңдүн энергияңды, нервиңди кетире берсең, анда жолуңду унутуп коесуң. Каяка бараткан жолуңдучу. Ошол үчүн эң негизги жолума эле фокусту алып алдым. Ошол кылып аткан бир чоң максаттар бар, принциптер бар. Ошолорду эле карманып жүрүш керек экенин түшүндүм. Бирок чын эле өзүң эң негизги өзүң менен өзүңдү алдабасаң, жашоодо бул эң жеңил жашоо. Мен мисалы үчүн өкмөттө деле иштеп жүргөндөчү мындай учур болду да, азыр айтып берейин. Кээ бирлер жанакындай коррупциялык сунуштарды менен келип калганда, аны эч кимге билгизбейбиз, эч башкачараак болот деп, башкача формада дегенде, мен мындай дароо айттым да, силер кантип мындай сунушту касып бетиңер менен мындай сунушту айтып атасыңар депчи. Уялбайсыңарбы? Эме бирок ошол учурда мисалы үчүн жана ошо атамды жоготуп, ковид болуп, бизнести таптакыр токтотуп, чын эле мындай материалдык жактан муктаждыктарым бар болчу. Бирок анан өзүм менен сүйлөшүп атканда айтып аттым да, азыр сен бир могул кандай десем, өзүңдүн алсыздыгыңды көрсөтүп туруп, ушуга азгырылып туруп, өзүңдүн принциптериңди сатып туруп, мындай коррупциялык элементтерге барам десең, эч ким билбесе дагы өзүм билип калам да. Абийириңиз, өз абийириңиз. Анан мен ушуу менен өмүр бою жашап, бир нерсени мындай сактап, эч кимге айтылып калбаса экен, билинип калбаса экен деп сактап, анан жүрөгүм бир оор болуп калат деп
эме өзүм айттым да, мындай бул өзүң менен сүйлөшө бересиң да, анан ошентип анан принципиалдуу жок деген позиция менен анан андайларды мындай тарс баарын мындай кесип салгандан кийин дароо эле сага деле келечекте андай сунуштар андай нерселер келбейт, анткени баары билет принциптери бар деп. Бирок экинчи жагы сен андан тышкары сенин алдыңдагы командаңды дагы ошондой мындай катуу кармашың керек. Алар менен дагы мындай жеке сүйлөшүп атканда алар анткени команда кантип кетет, трансформация, бийлик деген аябай чоң мындай наркотик сыяктуу бир оору экен да. Анткени сенин алдыңдагы командаң трансформация болуп баштаганда сен ошолор кантип ажыдарага айланып кетпешиң керек. Өзүң кантип ажыдарага айланбайсың, бул эң негизги чоң мындай сыноо да. Экинчи жаныңдагы адамдар. Анткени алар дагы сени жанакынтип ким кирет чогулушка, ким кирбейт деген аныктаган ошол адамдар. Эмне үчүн биз тиги президенттердин жанындагы жана шопурлардын таасирин көрүп калабыз? Ар кандай адамдар, эми алар бейформалдуу адамдар да, эми алардын мүмкүн жанакындай премьер-министрдей болгон бир позициялары жок, бирок күчүү бийлиги бар. Анткени алар президентке ким кирет, ким сүйлөшөт деген чечимдерди ошолор эме моюн сыяктуу болуп берет да, визирлер дегендейчи. Ошол үчүн аны түшүндүм деп. Бирок чын жеке жашоодо деле бизде мындай баарыбыз ошентип сүйлөшүп алганбыз. Үй бүлөнү түзүп атканда да мен келинчегим менен айткам, бири-бирибизди алдабайлы. Эгерде келечекте дагы кандайдыр бир жол бир мындай нерселер болуп калышы мүмкүн, анан сүйүүбүз дагы бүтүп баратса, бирдеме болуп баратса, андан көрө ачык эле айтып, мындай керек болсо ажырашып туруп, бирок алдабайлы дедим да. Анан ошол принципти сактанып, мен айтам, мен сен менен бир жолу өмүрдө үйлөнбөйм, мен сен менен күнүгө үйлөнөм депчи. Жана сен менен жашайм, сен менин келинчегим болосуң деген чечимди мен күнүгө кабыл алып турам депчи. Анан бул жоопкерчилик деген маселе ичара. Анан ошол эле учурда эркиндик. Биз бири-бирибизге мүлк эмеспиз дегендей, биз эки эркин адам. Бири-бири менен күнүгө жанакындай чечимди чыгарып, күнүгө чогуу жашайбыз, чогуу мындай бир үй бүлөнү курабыз деген чечимди кел ошо күнүгө кабыл алабыз деп мындай ошо принципти бекиткенбиз да. Алдабайбыз. Анткени биз бир адамды алдап коюшубуз мүмкүн, бирок эч качан адам өзүн алдай албайт да. Чындыкты билип жүрө берет да. Мен негизи өзүмдү жакшы көрөм. Ошо жакшы көргөнүм үчүн түшүнөм да, алдаган адам бара-бара бир ооруларга ооруп баштайт. Анткени ал кээде байкасаңар, алдаган адам даже дем алып аткандыгы өзгөрүп кетет. Башкача дем алып баштайт да, моменттердечи. Бунун баары бул физиологиядан дагы бир сбой кетип, анан бир катуу ооруларга алып келиши мүмкүн. Биз болсо мындай өзүбүздү жакшы көрсөк, бүт жагынан мындай гармония менен жашаганга аракет кылышыбыз керек. Анан эң негизги гармония бул ошо ички өзүң менен болгон гармония да. Эң сонун. Чоң рахмат. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат.